Бул Бишкектеги эң эски көмөк чордондордун бири, иштеп жатканына 56 жыл болгон. Бул аралыкта жабдуулары эскирип, жарактан чыга баштаган. Мисал үчүн, ушул трансформаторду эле алсак, 1968 жылы чыгарылган. Кубаттуулугу 10 мегаватты түзөт. Бул көмөк чордондон Бишкектин Октябрь району электр жарыгы менен камсыздалат. Жыл сайын эскирген жабдууларды оңдоо кыйынчылык жаратууда. Талант Мойноков 20 жылдан ашык убакыттан бери иштейт. Бул аралыкта кызматкерлер өз күчү менен эскини эптеп, жарандарга жарык жеткирген учурлар арбын болгонун айтат. Бул срок кызматы бүттү уже. Биз ошону улам жылдан текущий ремонт, капремонтторду жылда өткөзүп, майлап, тазалап, контактыларды алмаштырып турабыз. Запчасыбыз жетишпейт. Мисалы, убагында байым эски сайттан бирине олорабыз. Келбеген запчасты кээде издеп калабыз дегендей. Анан кайра ошону өзүнүкүн эле кайра восстановить эткенге аракет кылабыз да, чтобы айылда свет өчпөш үчүн. Көмөк чордондогу жабдууларды жаңылоо зарыл. Бир жабдуунун иштөө мөөнөтү 25 жыл болсо, бул көмөк чордондогулар 50 жылдан ашык кызмат кылган. Приводы эски, пружинный, совет мезгилинен бери иштеп келатат. Буну тетиктерин биз өз күчүбүз менен оңдоп ишке киргизип жүрөбүз. Жалпысынан айтканда бул выключательди алмаштырыш керек. Заманбап выключательдер чыкканда вакуумный, моторный, пружинный привод менен ушундай выключательдерге алмаштырышыбыз керек да. Bundan тышкары бул ячейкасын общий бүт алмаштырышыбыз керек. Буягында релейный коргоо жагын бардыгын алмаштырыш керек. Бүт эски советтик мезгилинен бери иштеп келатат, бүт механикалык да. Азыр болсо биз электрондукка өтүшүбүз керек. Уже цифровой электронный терминалдарга өтүшүбүз керек да. Эскилиги жеткен жабдуулар жаңыланбаса, бара-бара таптакыр жарактан чыгып, энергетика системасын үзгүлтүккө учуратышы ыктымал. Энергетикалык компаниялар жаңы ГЭСтерди курууну пландабай калышкан. Алар болгону эбак эле мөөнөтү бүткөн жабдууларды оңдоо иштерин жүргүзүп жатышат. Тарифтерди акырындык менен жогорулатууну азыртан баштабасак, бир нече жылдын ичинде электр энергиясын өздүк наркына тең келтирбесек, анда энергетика системасынын негизги жабдууларынын толук иштен чыгуу коркунучу пайда болот. 2023 жылы 1 киловатт-саат электр энергиясынын өздүк наркы 2 сом 41 тыйынды түзгөн. Ал эми калк 1 киловатт-саат үчүн 1 сомдон төлөйт. Калган айырманы же болбосо электр энергиясына кеткен чыгымдын 58% өлкөнүн бюджетинин эсебинен жабылып жатат. Ошо бюджет деген зарплата, пенсия, социалдык маселелер, жол, тиги больница, мектеп, сектептер. Ошон үчүн туура түшүрүк дейли. Бул дагы тарифтин анча көтөрүлгөнү, бул негизи жүрүп, ушо бюджет көбөйсүн дегенсин. А бюджет эмнеге максаты? Бюджеттин максаты элдин турмушу жашоосун оңдоо. Келечекти ойлош керек. Алдыбызда ойлош. Бүгүнкү күндү ойлойлар, бүгүн бир 100 сомдон ашыраак төлөйт экенбиз, 50 сомдон ашыраак төлөйт экенбиз деп кайгыра бербей, келечекти ойлошубуз керек. Биринчи майдан тарта тарифтер 11 тыйынга өзгөрүүдө, же болбосо бардык керектөөчүлөр үчүн жогорулатуу 10,8%ды түзүүдө. Социалдык коргоого муктаж болгондор үчүн 1 киловатт-саат 55 тыйын болот. Эгер абонент буга чейин 700 киловатт-саат үчүн 700 сом төлөм жүргүзсө, биринчи майдан тартып, ошол эле керектелген көлөм үчүн 776 сом төлөм жүргүзөт. Бул болгону 76 эле сом айырма түзүп атат. Ал эми башка керектөөчүлөр, булар бийик тоолуу жана алыскы аймакка барууга кыйын болгон жашоочулар, керектөөчүлөр тариф өзгөрбөйт. Алар үчүн ошондой эле калк керектөөчүлөр үчүн эле 1 сом 11 тыйындан эле төлөм жүргүзөт. Металл чоюутуучу, анан алтын кен чыгаруучу фабрикалар, алардын тарифи 5 сом 4 тыйын болчу. Азыр биринчи майдан тартып, алар үчүн тариф 5 сом 58 тыйын деп күтүлүп атат. 11 тыйын олуттуу сумма эмес, бирок бул энергетиканын эртеңине көрүлгөн камкордук. Жарандардын бул боюнча пикири ар түрдүү. Электричествону провод кылып ар бир үйгө жеткириш керек. Ал проводниктердин баары у нас импорт менен келет. Импорттун баасы мировой боюнча көтөрүлүп атат, ошого жараша бага жараша көтөрүлүп атат. Анан низкий слой населенияны аны эми социальный программа боюнча правительство карап чыгыш керек да. Кайсы категорияга кандай льгота берсе болот. Бирок общий населенияга мен ойлойм туура эле. 11 тыйынга ага положительно карайм. Каршымын. Если будет постоянная электроэнергия, у нас свет постоянно будет, я думаю, ощутимо не будет.
Уштапта өлкө боюнча 1 миллион 560 миң абонент бар. Анын 1 миллион 444 миңин калк түзөт. Жылына керектөөчүлөр 10%га көбөйүүдө. Өндүрүлгөн электр кубаты жетпей, сырттан 3,5 миллиард киловатт-саат импорттолууда. Мурдагы премьер-министр Курпсай токтогул кестерин курууга катышкан Турсунбек Чыңгышевдин айтымында энергетикадагы тариф саясаты келечекке багытталган. 25-30 жылдан бери бир дагы кошумча электростанция курган жокпуз. Илгерки. Мына эми 3 кром кеси курулганына ишке киргени 60 жылдан болду. Эскирди. Токтогул кеси ишке киргени 50 жыл болду. Башканын баары ошондой. Эми темирдеги карайт да. Темирде карайт, ташта карайт. Эми ошолордун баарын жаңа оборудование коюш керек да. Жаңа гидросиловый, гидроэнергетический оборудование коюш керек. Ага эмне керек? Акча керек. Акча керек. Жаңы электростанциялар куруш керек. Уштапта бир катар чакан кестер курулуп жатат. Камбарата бир кесинин курулушун өлкө өз күчү менен баштаган. Жазгүл Сейдахматова, Бекзат Машрапов, ЛТР, Бишкек.